коррупция менен күрөшүүдө Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы анан прокурорлордун, күч органдарынын, укук коргоо органдарынын гана милдети эмес. Ушул жерде отурган ар бир Кыргызстандын жаранынын милдети. Айылда кетмен чапкан карапайым калктын дагы милдети. Мына ошол силер бардыгыңыздар жардам бергенде гана биз коррупцияны жеңе алабыз. Анан жөн эле сүйлөп коюп, анан ошо добуш сатып алып аткандарды карап туруп, мына баякыдай эле болуп атат, сатып алып атат десеңер, деп эле жөн эле чара көрбөй отура берсеңер, анда биз жеңе албайбыз. Карапайым калктын арасында 100% укук коргоо органдары жетишпейт, алардын арасында жок. Силер өзүңөр көрүп турасыңар. Кармагыла дагы өткөрүп бергиле. Мына ошондо коррупция менен бардыгыбыз, кетмен чапкан дыйкандан баштап президентке чейин күрөшкөндө гана биз коррупция менен жеңе алабыз. Кыргыз жакшы бир сөздү бир эле сүйлөм менен сөөгүнө жеткирип, түшүндүрүп, терең маанисин түшүндүрүп койт да, балык башынан сасыйт деген сөз бар мына. Ошондуктан мына мен таза болуп берейин, калган силер карапайым калк дагы таза болуп, коррупцияга каршы чын ниетиңер менен күрөшүп бергиле. Мына ошондо гана оңолобуз биз.